Гүлнура Муратовна, мен түшүнгөндөй, бир жарым жыл мурда Путин расмий жарыялады эле, Дума ушак айтып чыккан, анан ошондон кийин мен сизге бул палатадан суроо бергем. Акыркы 20 жылда пенсияга чыгып, бирок Орус Федерациясына барган мигранттар, эгер ошолордун мыйзамына туура келбей калса, пенсия албай калат десем, жок, чечиле элек, октябрда барып чечебиз дегенсиздер. Эмне болду ошол маселе? Рахмат, Эльвира Жыргалбековна. Чындап эле баягы келишимдин үстүндө иштеп жатканда, эгерде ошол Россия Федерациясында же ошол Евразиялык бирликтин кирген мамлекеттердин территориясында кирген стажы, пенсия алууга укугу жок болсо, анда ошол Евразия бирлигине кирген башка мамлекеттин баягы мамлекетте болгон стажы дагы кошулуп саналат деген шарт бар болчу да. Анан билесиз, баягы Россия 92-жылкы келишимди жокко чыгаргандан кийин бул кандай таасирин тийгизет деген бизде да кооптонуу болгон. Ошондуктан бул Евразия ошону тактоо иретинде азыркы келишимге киргизип коелу деген сунуш менен Кыргызстан кирдик. Бирок октябрда тилекке каршы биз өзүбүздүн позициябызды айттык. Россия мамлекети аны кабыл албай атат. Анан биз өзүбүз ошо Евразия бирлигинин сотуна кайрылабыз деп айтып атабыз. Анан кийин дагы ошол баягы болгон мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз да ошону киргизгенге. Но Евразиядагы соттун немеси рекомендательного же характера, чечим эч кандай таасир этпейт да. Эми рекомендательный болсо дагы ошол бизге бир мындай өзүнүн эмесин берип койсо. Алмаз Ахунжанович, сөздүн кыскасы, урматтуу коллегалар, азыр Россияда 1 миллион биздин мигранттарыбыз жүрөт. Ошолор акыркы 20 жылда пенсияга чыгам дегендер, акыркы 20 жылда иштеп жүргөндөр Россия Федерациясында эми пенсияга чыга албайт. Только акыркы 1 жыл мен билишимче 2021ден баштап расчет болуп кетет. Туурабы? Ушуну простыми словами объясните, пожалуйста. Жок, Эльвира Жыргалбековна, эгерде Россия Федерациясында иштеп атса, ал кирет. Ал эми мисалы Кыргызстанда 20 жыл иштеп, ошол акыркы 1 жыл барып иштеп калса, 1 жыл эле расчет болот, 20 жыл эсепке алынбайт экен. Кеп ошодо болуп атат, 2002-жылга чейин кирет деп атышат. Анан 2021-жылдын 1-январынан баштап кирет деп атат. Ал эми 2002-ден баштап 2021-ге чейин 19 жыл. Ошол баягы түшүнүксүз болуп атат да, Россия Федерациясы биз аны эсепке албайбыз деп атат. Жок, жарым жыл мурда ушуну Алмаз Ахунжанович бияктан көтөрүп чыккам. Ошондо деген жок, андай эмес, биз барып өкмөт барып чечебиз деди. Мына өкмөт эмне кылып жүрөт? 1 миллион мигранттын тагдыры. Акыркы 10-20 жыл эмес, акыркы 20 жыл иштеп, Бишкекте, Кыргызстанда иштеп, бирок акыркы 1 жылы пенсия салынат экен. Вы понимаете, какое социальное напряжение нас ждет? 1 миллион мигранттын тагдыры. Урматтуу коллегалар, бизге ЕАЭС эмне кереги бар? Это что за односторонний подход тогда? Это судьба миллиона мигрантов в Кыргызской республике. Акылбек Кусенбекович какты карап жүрөт? Улам-улам жолугушуп атабыз, улам-улам сүйлөшүп атабыз. Биздин Таджикстан менен Кыргызстан иштерине аралашабыз, посредник болуп атышат. А по факту вот оно отношение Российской Федерации к Кыргызстану. Гульнур Муратовна, полгода назад, когда я подняла, вы мне сказали: нет, мы решаем, все будет хорошо, мы решим. Вы не решили. Өкмөт не решил. Уруксат, Эльвира Жыргалбековна, биз өзүбүздүн деңгээлибизде, мындайча айтканда министрликтер деңгээлинде муну чечкенге аракет кылдык. Азыр ушул ишти жогорку жака, премьерлердин үстүнө киргизебиз да, баягы ошол деңгээлге. Бул деңгээлге чейин ака чыга элек болчу, анткени биздин баягы оюбуз бар болчу. Бизди Казакстандагы башка мамлекеттер, Белоруссия, Армения да колдоп атат. Азыркы учурда ушу Россия Федерациясы гана өзүнүн ички мыйзамдарын ыктап атат да. Гүлнур Мурат, мен сизди түшүнөм, сиз өкмөт мүчөсүз, бирок 10 секунд кош бергиле. Бул маселени парламентте маалымат чыкканда жарым жыл мурда мен парламенттен көтөрүп айтып чыккан. 1 миллион мигранттардын тагдырына кандай өкмөт мамиле кылып атат? Рахмат.